Январь 2 болот. Январь 2022 жыл. Анан азыр жалпысынан Facebook'ta жалпы активисттерден бар колдоп атат дегенден алысмын. Бирок биз жеке мен өзүмдүн акция иш кылып же бир митинг уюштурганда эки жакты тең угам салмактап, таразалап, анан эки жакты тең чагылдырганга аракет кылабыз. Ошон үчүн азыркы убакытта ошо көбүнчө базарда отурган соодагерлер колдоп атат. Келип биз да пикирибизди айтабыз деп. Албетте бул саясий өзүбүздүн ишибиз өзүбүздүкүнө. Бирок алар келип өзүбүздүн пикирибизди айтат. Биз эч кимди кетсин дегенге Акылбек Жапаровду бирөөнү үгүттөп насаат кылгандан алыспыз. Ар кимдин өзүнүн пикири бар. Келип айтсын, Акылбек Жапаровдун тарапташы барбы? Келип айтсын, салыкчы келип айтсын, ортого бир ушуп сунушту тыштап атабыз. Бирок Акылбек Жапаровдун мисалы үчүн саясий тарыхында ушу эң жогорку должность деп эсептейм. Бирок бул киши деле бир ай же 2 айдын ичинде кетип калыш ыктымалы бар. Эми ошондо сиздер Жапаровдун ошол министрлик кабинетинин төрагасына кетишин талап кылып атасыздарбы же болбосо саясатын өзгөртүүсүн талап кылып атасыздарбы? Жок, кетишин талап кылабыз. Кетишин талап кыласыздар. Анткени саясат уже 100 күнүн ичинде көрүнүп калды да, алыс кадам ыргыта албайт. Мисалы ушул эле кечээ мына жакында ант беришти. Ошол жогорку кеңеш. Балким ошол саясий трибунада орун албай калгандар, же болбосо саясаттан четтеп калган экстер деп коелу. Экс депутат, экс министр ошолор тукуруп же болбосо сиздер туура иш алып барган күндө дагы эч кимге көз карандысыз болуп иш алып барган күндө дагы жыйынтыгын алар колдонуп кетпейби? Себеп дегенде баягы революцияны баягы күйгөндөр аткарат, ал эми шумпайлар аны пайдаланып кетет деген сөз бар. Албетте ошо сиз жана 10 отделдердин сөзүн айтып атпайсызбы? 3-күчтөр тегилер. Жок, биз эч кимге колдоп турбайбыз, жана өзүбүздүн жемибизди жедирген эмеспиз. Биз так кесе өзүбүздүн оюбузду Акылбек Жапаров кабинеттер министринин төрагасы кетишин гана талап кылабыз. Аякта 2 сааттык, 3 сааттык митинг болбойт. 20 мүнөт максимально. Толук пикирибизди айтып, элге чагылдырып, оюбузду ортого таштап кетебиз. Бир митингден кандай эффект болот? 20 мүнөт эффект. Бая буга чейин айтылып келбедиби? Кылыбыз кыйшайбайт деп. Алардын кылыгы кыйшайбаса керек. Жок, эл деген эл. Эрмек мырза, ошон үчүн азыркы Акылбек Жапаровго да айтып коем, эл менен ойнобуш керек. Элин азыркы айтып атпайбы мен, бул шайлоодо катышып жүрүп, эл менен сүйлөшүп. Элдин акыбалы оор, дагы Кудайга шүгүр, ушу биздин могу Алла Таалам жардам берип, жаратылыш кыш жумшак өтүп атат. Кыш катуу болгондо көйгөй мындан катуу көтөрүлмөк. Ошон үчүн аман эсен могу кыштан аман эсен чыгып кетелик жалпы. Мен да кыргыз элине дагы, кыргыз мамлекетине дагы бир жаман болсун дегенден алысмын. Бирок чабылбай аткан кашаң атты төрага кылганда эмне пайда? Менмин деген мыкты жигиттер турганда алмаштырсын.